сапатыңыздарды оңдоңуздар. Ошол сапаттан көп тараптар наразы болуп да. Же туура эмеспи? Ошо сапатка карайсыңар да. Эске алабыз. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиев Ысык Көл областына болгон иш сапарынын алкагында Жетөгүз райондук сотуна барды. Кеңешмеде эң алды менен Жетөгүз райондук сотунун төрагасы Нурпайыз Бектешев соттун административдик имаратына байланышкан көйгөйлөр жана материалдык техникалык жетишсиздиктер тууралуу маалымат берди. Биздин Жетөгүз райондук сотунда 16 аппарат кызматкерлери иштейбиз. Анын ичинен 3 судья, Жумабек Асанбаев, Максбек 3 судья иштейбиз. Аппарат кызматкерлери азыр канча бизде баардыгы толук. Жумуш убагында 8 жарымдан 5 жарымга чейин убагында келишет. Отурумда мамлекеттик кызматкерлердин этикасы, иштерди кароо мөөнөттөрү жана кабыл алынган чечимдердин бузулушу боюнча талкуулар жүрдү. Бул сизге элементарный эле суроолорду сиздер отчет тапшырган эле данныйлар боюнча эле биз сурап атабыз сиздерден. Сиз ошону да билбей атасыз. Бул эмне мындай көрүнүш? Сапатыңыздарды оңдоңуздар. Ошол сапаттан көп тараптар наразы болуп да. Же туура эмеспи? Ошо сапатка карайсыңар да. Эске алабыз. Мөөнөтүңөрдү бузуп карабайсыңар. Аябай ошо эң мөөнөтү бузулуп каралган иш ушу сиздин сотуңузда экен. Жетөгүз район сотунда. Эске алабыз, мына жоюбуз булар. Жалпы жыйындан соң төрага Медербек Сатиев сот кызматкерлеринин иштөө шарттары менен таанышып, алардын милдеттери туурасында сүйлөштү. Мында сот аткаруучуларга карата бир топ сындар айтылып, кемчилдиктерди жоюу талабы коюлду. Аткаруу өндүрүшү канча категорияга бөлүнөт? Аткаруу өндүрүшү көп эле категория болот, юридикалык. Мен билем көп канча категория дейм. Негизи 5 категорияга бөлөбүз. С1, С2, С3. Канча категорияга бөлүнөт? С4, С5. Канча категорияга бөлүнөт? Категория деген билесиңерби? Аткаруу өндүрүшү канча категорияга бөлүнөт? Көрдүңүзбү? Мына сиздин сот аткаруучуларыңыз даже билбейт канча категорияда. Ошондой ушу көл регионунда мен да жан келип байкадым. Кадровый аябай проблема экен. Бул эмне деген көрүнүш? Сот аткаруучу өзү канча категория деген өндүрүшүндөгү нерселерди билбейт. Бул балдар менен алыс кете алабызбы? Сизби? Улук сот аткаруучусу сизби? Канча жылдан бери иштейсиз? 23. 23 болсо жакшы эле, стажыңыз аябай чоң экен. Канча категория бар аткаруу өндүрүшүндө? Канча? 23 жылда бир. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу сот аткаруучулар, улук сот аткаруучу. Аткаруу өндүрүшүндө 13 категория болот. Журналыңыз барбы? График боюнча. Кандай көрсөтүңүчү? Кандай тартипте иштейсиз? Силерде барбы ошондой журнал? Каяка жазасыңар? Каяка? Бул күнүмдүк иштей турган силердин графигиңер да? Барбы, жокпу? Ушуну айткыла. Жокпу? Барбы силерде? Сизде барбы? Биринчи, төртүнчү күнү ошо элдерди кабыл. Жок, ал кабыл алуу күнүңүз. Ал калган күндөрүн графикти кайсыл өндүрүшүңүз боюнча участкаңызда кайсыл кимге барасыз жазылуу болуш керек да. Жокпу андай? Эмнеге жок? Кантип иштеп атасыңар? Кантип сиз сот аткаруучуларыңызды талап кылып атасыз? Аткаруу иштери боюнча. Кандай аткаруу иштери боюнча? Көрсөткүчтөрү кандай аткаруу? Билесизби? Эмне 45? Бул 3-чү кварталдын жыйынтыгы менен коллега өткөргөнбүз. Негизи баягы сиз баштап кеткен ишти улан кабыл деп, анан ошондон кийин келип эле бир сыйрак көрсөткүчтөрүн карап, ошол боюнча катуу талап койгонбуз. 4-чү кварталга эгер ушундай эле мурдакыдай процент соотношениялар менен келе турган болсо, ар бир кызматкердин өзүнүн жоопкерчилигин кароо боюнча ушундай мен буларга эме тапшырма берген. Буюрса кийинки эмеде. Хорошо, сиз тапшырма бериңиз. Мына графиктен баштабайсызбы булар? Иштөө тартип болбосо кайсы иш болот? Кайсы иш жүрөт? Форма берилдиби, берилбедиби? Форма буларга жаңы эле азыр приставтар эле биринчи алды, экинчи сот аткаруучулар эми шаар эми биринчи алып барышып атпайбы? Список. Сот аткаруучулар эмне тоң жүрүш керекпи? Жок, келет. Качан келет?
мен бүгүн Ар бириңерге 4 сезонго сот департаменти кийим менен камсыз кылат. Түшүнүктүүбү? Кабыл алгыла. Убагында аткаргыла. Баякы өндүрүшүңөрдү бөлгүлө бул жерде. Бүт тартипке салгыла. Бул деген бир эле ушул Жети Өгүз район сотуна эмес, бүт айткыла. Түшүнүктүү да. Силер кайерде отурасыңар, айчы кызматкер? Биягындабы? Жок, аяка кирбейли, бияка чыксаңыз. Тура турабы? Бул отопление кичине туура эмес болуп атат. Бул боюнча айтылган жасайбыз деген департаментте. Калганы туура эле. Могу электрощит прибордагы астында полный эмес турат. Сиз качантан бери иштейсиз? 1,5 жыл болду. Сизге чейин кылынды беле. Ооба. Которгула. Билесиңер, а? ооба. Бул батарея деген, башка электр энергиянын щиттери болбош керек бу жерде. Ким архивариус? Архивариус чакырылды. 2019-2018 чейин бүт уничтожение болуп бүттү. Барын 2024 жылы кылып бүттүк бардыгын. Эски материалы бардыгын. Бул жерде жарандык да, кылмыш да бардыгы. Эски материалы бардыгы. Эми жыл боюнча сүйлөштүк. Департаменттен Нур-Султан архивди бүтүрткүлө обработканы. Электронный архивге өткүлө. Сот имараттын коросунда да эл үчүн шарттардын жакшы эместигинен сындар айтылып, аларды тез арада жоюу боюнча тапшырмалар берилди. 6 районго салынган. Тоңдон башкасына. Вообще мындай типти, эскиликти токтотуш керек. Токтотуш керек. Мен келип көрдүм. Туалети как положено, суусу менен мындай жакшы эле түзүп койгулачы. Так, элге кайерге? Кана. Эл келип кайерге күтүп отуруп калат? Ошону мунаны азыр бизге айлык өкмөт могул жерге эме бурчаттагы басып берип атат да, анан ушул жерге койсо, мына жакында коебуз эле. Анан ушул жерге бир ошо скамейкаларды орнотоюн деп атабыз. Азыр бирок ичеринде бар, ичинде. Брусчатка басып берет. Шартты элге отура турган шартты качан түзөсүңөр? Бурчаткасы ошонун үстүнө Ошол эле учурда бүтүрөсүңөрбү? ошол мына бир четине Бүтүрүшүңөр керек.